Assalamu alaikum, hurmatlı bir tuğanlar, hurmatlı mekendештер. Biz bugün Kırgız коомчулугунда кайрымдуу болуп коомду колду негиздегенбиз. Бул фонддун негизги максаттары жардамга муктаж болуп турган, мындай бир мүмкүнчүлүгү чектелген, же болбосо кандайдыр бир тагдырдын оорусуна дуушар болгон биздин энелерибиз бар, биздин эжелерибиз бар. Аларды өз камкордугубузга же өз кучагыбызга албасак, анда биз аларга жакшы мамиле жасабасак, ким жасайт деген сөз бар. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ашар жолу менен аталарыбыздан калган жакшы бир накыл кептер бар. Ашар жолу менен эле кыргыз көп ишти бүтүрүп келген. Биз ошол салтыбызды бекем кармасак, салтыбызды сактасак, же болбосо ушундай бир жакшы бир иштерге кол сунсак, Кудай буйрса бата алуу менен көп жакшы иштер жасайбыз деген үмүттөбүз. Өзүңүздөр көрүп турган 82 жаштагы эки көзү тең Азиз биздин энебиз жатат үйдө, сыз үйдө. Ушундай өзүңүздөр көрүп турган 16-кылымда жашагандагыдай акыбалда бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жашап атат. Ошон үчүн мындай нерсеге биз кайдыгер карабайбыз. Биз карап турбайбыз. Карап туруп албастан жакындан колдоо көрсөтүүгө биз колдон келген аракетти жасайбыз. Ушул жерден бир нерсени мен айткым келет. Бүгүнкү күндө өнүккөн мамлекеттердин катарында болгон Япониянын башчысы ошол 60-жылдары Япония өтө кедей бир мамлекеттердин катарында болгон экен. Бирок ошол жетекчилик ошол кездин башкаруу бир колго алган башчысы ушул сунушту киргизген экен. Ушундай системаны орноткон экен. Ал ушул ашар жолу менен бир бардык корейстер баары бирөө үчүн, бирөө баары үчүн деген жакшы бир принциптер иштерди баштап, ынтымак менен, ашар жолу менен Япония бүгүнкү күндө өнүккөн мамлекеттердин катарында айланып отурат. Биздин да Кыргызстанда жердин астында да Аллах Таала бүт кен байлыгын берип койгон, тузунан баштап баарын берген. Аппак тузунан баштап капкара көмүрүнө чейин чыккан. Ушундай берекелүү жерде жашайбыз. Жердин үстүндө болсок, бизде өскөн өсүмдүк, жер жемиш башка жакта өсө бербейт. Ошон үчүн ушундай берекелүү жерде жашап туруп, мындай акыбалда жашап, атанын батасын ала албасак биз эки дүйнөдө жарабайбыз. Ошон үчүн кел мекендеш, бир тууган, намыстуулук менен, ушундай биримдигибиз менен, сүйлөгөн кооз сөздөр менен эмес, адамды сүйлөгөн сөздөн эмес, кылган ишинен баала деген. Ошон үчүн кылган ишибизде бир жакшы жыйынтык болсун. Анан ушул үйдү дагы эненин да үйлүү болушуна себепкер болуп, батасын алайлы. Биргеликте чакырабыз, биздин күчүбүз ынтымак. Биз Кудай буйруса ушул колдон келишинче аракет кылып, ушундай бир эл ынтымагы менен, эл биримдиги менен, ушундай бир чакырык кылып, анан буйруса кайдыгер карабаган сиздин уул кыздарыңыз бар. Мен кыргызмын деген, кыргыздын намыстуу уул кыздары бар. Күйүмдүү кыргыздын уул кызы бар. Анан ошолор менен биригип бүгүн бисмилла деп Кудай буйруса ак өргөнү баштадык. Сиздин үстүңүзгө үй тургузайлы.
апабызды жаркыраган үйгө отургузайлы деп баштадык. Кудай буйрса. Рахмат, улым, барыңардын, өмүрүңөрдү Кудайым узун кылсын. Кудайга Кудайдан кәрим, Кудайдан эмне тилек тилесеңер, тилегиңерди Кудайым берсин. Амин. Уул үйлөп эле, кыз бергиле, келин агыла Кудайым, небире тебирели болуп. Кудайым өмүрдү берсин, дөөлөттү берсин. Кудайга Кудайдан кәрим, алгаңар менен кошо карып, Кудайга Кудайдан кәрим, узаага өмүр сүрүп жүргүлө. Кудайга Я Аллах. Мына урматтуу бир туугандар, мына Кудай буйрса азыр Кайдыгер карабаган биздин кыргыздын уул кыздарынын кол сунуусу бүгүнкү күндө болууда. Ошол кол сунуулардын бүгүнкү күндөгү жыйынтыгы мына бүгүн биз алгачкы кадамдарды баштадык. Бүгүн ошол эртеңден да сементтерди алып келип түшүрүп, анан колубуздан келишинче аракет кылып, биз салып аткан үйлөр, Кайрымдуу Болуп коомдук фондунун салган үйлөрү бардыгы ашар түрүндө. Кайдыгер карабаган кыргыздын уул кызынын салымы менен, ушул чакырыгыбыз менен бүгүнкү күндө биз Кудай буйрса жакшы ишке билектөрүнүп кириштик. Кудай буйрса эми ушул кылган ишибизге Аллахтын жардамы болсун. Ушул Кудай буйрса мындан мурунку да үйлөрдөгүдөй эле буякта дагы ушул жакшы бир Аллахтын бир буйругу менен бүтүрүп, ичинде ушул отурган энекебиз менен жаркыраган таамдын ичинде тойдо Кудай буйрса ушул насип кылган болсун. Я Аллах. Урматтуу мусулман бир туугандарым. Биз мурда сурайт элек да, бул мечитти ким курду десе, арабтар келип куруп кетти. Буну ким курду десе дагы арабтар куруп кетти. Анан бирөөлөр бирдеге кылса, сен спонсоруң ким десе арабтар деп бугат элек да. Анан азыр биз ошонун тескерисинче элдер бизден көп сурап калышат. Силердин спонсоруңар ким деп? Биз араб дебейбиз, түрк дебейбиз, башка дебейбиз. Биздин спонсор кыргыздар эле. Кадимки эле кыргыздын уул кыздары. Кудайыма шүгүр. Ушул бир нерсе башталса, кыргыз элибиз дагы карап турбайт экенбиз. Баштап эле койсо, ал жагы уланып кете берет экен апа. Азыр ушул жакшылык ишти биз баштап койдук элек. Кыргыз бир туугандар эч ким мындай карап отурган жок да. Колунан келген жардамын. Бир сом дагы болсо кошумчасын кошуп атышат. Кудайдан амир болуп жатат да. Буйрса. Ошондой биз арабтарды карап отурбай эле иш кылсак болот экен бүгүнкү күнү. Анан ошол кол сунуп аткан кыргыз бир туугандарыбызга Аллах ыраазы болсун. Садакаңыздарды кабыл кылсын. Иншалла бул биздин кылып аткан жакшылыгыбыз эл көрсүн үчүн эмес, мактаныш үчүн эмес. Кыямат күнү бизге сооп болсо экен. Бир бейишке түздөн түз кирип калсак экен. Кудайым ушул садаканын урматына тозоктон куткарса экен деген үмүт да биздики. Алла, ошондой болсун. Иншалла Аллах ыраазы болсун. Алла, алсын.